Акмак достон акылдуу душман артык. Кайсы бир жоопкерчилик заманда кыргыздар башка бир баскынчы эл менен жоолашып калышкан экен. Адегенде эки элдин балбандары сайышып, андан соң жоокерлери тирешип, жеңише албай, душмандар ичинде кеги менен кайтып кетишет экен. Кыргыздарды согушуп жеңе албастыгын түшүнгөн душмандар арамза ой менен аракеттене башташат. Бир күнү жылкы тейип, шылтоо издеп, балбандарын бирден жалгыздап жок кылууну көздөп, дагы бир күнү думана кепин кийип билинбей душмандыгын көргөзгөн дарыгерлери эл аралап шимшип келишет. Арам ойлору дагы да ишке ашпаган душман акыры билгизбей кыргыздын баатыр кол башчысынын оң колу болгон адамдарын азгырууну ойлошот. Жоокерчилик заманда даңкты гана көздөгөн, мен гана болсом деген ичкүйдүүлүк менен жүргөн достор да болору табигый нерсе эмеспи? Улуу кол башчынын байлык менен жылуу мактоого алданган баатыр досторунун бири бир күнү душманга колтук ачат экен. Баатырды үй бүлөсү, бала чакасы жана жалгыз бир тууганы менен сый конок болууга үйүнө чакырат. Эч нерседен камсанбаган баатыр кол башчы кооптуу жайга туш болорун ойлобойт. Төңкей салуу кезинде буктурмада жаткан баягы душмандар капыстан кол салышат. Шашылыш кырдаалда эмне кылуунун жолун жадыбалдай билген кол башчы кантсе да өзү кырчоодон аман качып кутулат. Бирок ай чырайлуу аялы, алмончок балдары, кандаш жалгыз бир тууган иниси душман колунда калат. Эрдемсинген душмандын жоокерлери колго түшкөндөрдү өз падышасына белек кылып алып барышат. Кыргыздын кол башчысынын өзү эмес болсо да аялы, балдары менен бир тууган иниси кол алдында мусапыр болуп турганы кол башчынын өзүн туткундагандай баатыр сынтат. Анткени дал ошол туткундар аркылуу баатырдын өзүн алсыратам деп үмүттөнөт. Кыргыз кол башчысы өзү катылган душманга миңдеген аскери менен душманынын чегине басып кирет. Бирок өзүнүн үй бүлөсү үчүн ушунча аскерин кыргынга алып кирүүдөн тайсалдайт. Анткени душмандын да ошончо аскери анын алдынан тосуп алат. Ошондо ай чырайлуу аялыңды күң кылам, алмончок балдарыңды кул кылам, бир тууган иниңди казыкка отургузам. Эгер булар сага кымбат болсо, алдыма өзүң кел. Эгер согуш ачам десең, бул кымбат адамдарыңды экинчи көрбөйсүң, деп душмандын падышасы элчи жиберет. Кыргыздын баатырын ой басат. Аял жолдо, бала белде деген ата-бабадан калган сөз бар. Эртең эле үйлөнсөм, аял табылар. Үйлөнгөн соң кайра балалуу болормун. Бирок кандаш бир тууган табылбас деп ойлоп бели майышат. Анан аркасы түгөнгөн баатыр душмандын элчисине башкасын бербесең да жалгыз боорум бир тууганым эле, бир тууганымды кайрып бер деп кат жиберет. Катты окуган душмандын падышасы кыргыз баатырына таң калат. Ай чырайлуу аялга, кара чечекей баласына карабаган, кандаш, боорлош, жалгыз бир тууганына каңырыгы түтөгөн бул каарман баатырдын эркине баа берет. Ошондой күн башына түшкөн болсо, өзү да эмне кылаарына ою жетпеген душман кыргыз баатырынын эркине таң калат. Ушундай эр жүрөк, акылман жана эрки күчтүү баатырын душман колуна оңой эле салып берип, эми төрүндө урматсый көрүп отурган ичи тар кыргыз баатырын өзүнө чакырат. Акмак достон акылдуу душман артык деген туура экен, дейт ага. Сен ушундай акылман, эр жүрөк баатырыңды душман колуна салып берүүгө эркиң жеткен сен. Дагы бир күнү мени да душман колуна салып берерсиң, дейт да анын башын алдырат. Ал эми кыргыз баатырынын аялын, баласы менен бир тууганын өзүнө кайтарып берип, ага достук колун сунган экен.